Kur'an'da kelет eкен. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Allah subhanahu wa ta'ala силерге берген наим, рызкы, сый, ниматы жөнүндө эртең силер сураласыңар дейт. Бул Такасур сүрөсүндө келет. Ошондо алымдарыбыз айтат, Алла Таала эки нерседен сурайт дейт. Алла Таала сурай турган наим, сый эки нерседен турат дейт. Биринчиси наун ухиза мин хиллихи ва сурифа фи хаккихи. Биринчи түрү акчаны адалдан табып, максаттуу сарптасаң, ушунан дагы сураласың. Балки ошого туура болсо сооп аласың. Анын аркасынан бейишке киресиң. Экинчиси акча табылды туура эмес жактан, сарпталды максатсыз, туура эмес жака. Анан ошонун дагы сураласың. Мына бул көтөң нимат. Ошондон адалдан тапканга биз өтө аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айтат экен: "Iyyakum at-tana'um fa inna ibadallahi laysa bimutana'imin." Силер Кудай берди деп эле ашыкча эле жыргап кетпегиле. Чыныгы мен мусулманмын деген пенде андай канчасы акчасы болсо дагы ашыкча, обу жок, ысырап кыла бербейт деп пайгамбарыбыз айткан экен. Чеги менен иштесек болот. Башка бир аятта Алла Таала айтат экен, бул Гафир сүрөсүндө келет: "Инналлаха ла яхди ман кана мусрифун каззаб" дейт. Аллаху субхана ва таала туура жолго баштабайт, ким калпычы болуп, ысырапкор болсо дейт. Калпысы аз келгенсип, ал ысырапкор да кылып атат дейт. Аларга Алла Таала көп хидаят бербейт дейт. Демек, биз колдон келишинче ушул аяттарга, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келген хадистерине көңүл буралы. Ошого амал кылганга аракет кылалы.